Бир туугандар, майрам күндөрү таксисттер канча акча иштейт? Бүгүн мисалы 9 май 8-ден 27 өттү Москва убакыты боюнча саат. Канча заказ аткарабыз? Канча акча иштейбиз? Бүгүн ошону силерге ушул видеодо чагылдырып берейин. Анда эмесе баштадык. Жалпы барыңарга ассаламу алейкум. Адаттагыдай эле биздин сүйүктүү баскыч кеттик, линияга чыгабыз. Бүгүн негизи опа. Өзүңөрдүн көзүңөр деле заказ келди. Биз коэффициент 4 мүнөттүк подачасы менен буга да болсо жылалайм. Менин билишимче бизде мусулмандарда эки эле майрам бар да. Курбан айт анан Орозо айт дегенчи. Анан бүгүнкү майрамдар сыяктуу же болбосо дагы башка жыл 12 айдын ичинде боло турган дүйнөлүк майрамдарда мындай бири-бирин куттуктоо мусулмандарга туура эмеспи? Менин оюмча туура эмес да. Менде толук маалыматым жок. Ошон үчүн бүгүнкү майрамды дагы силерге мындай майрамыңар менен туугандар деп куттуктап эле коеюн. Же болбосо мен сөзүмөн жаңылышып аткан болсом, туура эмес айтып аткан болсом, комментарийга билген бир туугандар болсо, оңдоп туура жагын жаза кеткиле. Жалпы Москва шаарындагы таксист агайыны бир туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Алла таалам тапкан рызкыңыздын берекесин берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде эле экинчи заказды бүтүрдүм достор. Москва станция метро Тушинскаядан келген жеримди азыр көрсөтөйм, карагыла. Мне вот всегда было интересно, мондай жолдогу голой негиндирайм пластикти коюп, пластик сыяктуу сынып калып турат. Короче, буга чейин адам таштап заказ алып койгон болчумун. Ошол заказга келсем адам жок. Чалсам мен уже кетип калдым. Сен кайрылып келгенче күтпөй эле, шашып аттым эле дейт. Заказды отмена кылбайсыңбы десем, мен билбейм дейт. Азыр могу поддержкага чалып айтып коеюн. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, Татьяна. У меня такой вопрос. Вот я приехал по заказу, пассажира нет. Там переждал немного, потом перезвонил ему, связался с ним. Он говорит, я уже уехал, не дождался тебя. Пользователь уже уехал? Да, уехал. И заказ не отменяет. Давайте проверим ваш заказ. Пожалуйста, ожидайте. Благодарю вас за ожидание. Проверим информацию по вашему заказу. Можете отменить этот заказ по активности по нему. Я вам верну. Так, то есть никакой активности у меня нет, какого не снизится, да? Да, все верно. Баллы активности у вас не было списано. Да, хорошо, тогда любой здесь укажу, я отменил заказ. Угу. Подскажите, пожалуйста, остались ли у вас ко мне еще вопросы? Нет, больше вопросов нет. Хорошо, я в таком случае с вами прощаюсь. Желаю хорошего дня. До свидания. Спасибо. Москвадан Истрага келген заказды көрсөтүп берейин силерге. Ошондой эле комиссиясын кемитебиз. Мисал карагыла 9 май 8-ден 42 өткөндө заказды алып бул жака келдим. 1145 рубльдук заказ болгон экен. Андан 303 рубль комиссия болгон экен. Комиссиянын ичине киребиз. 253 рубль бул Яндекстик болгон экен. 49 рубль бул таксопарктык болгон экен. Таксопарктыкы 4,2% болуп тур ушул заказдан. Яндекстики 22,2% болгон экен. С учетом НДС дейт. Налог на данный стоимость деген расшифровканы эле билип калган жактарынан икир-чикиринен анчалык деле пока азыр маалыматым жок. Ошондой туугандар, 1145 рубльдук заказдан 303 рубль комиссия алыныптыр. Бизге түшкөнү 841 рубль болуптур. Ушундай. Буга чейинки күндөрдүн бирин көрсөтүп берейин. 6475 рубль иштеген күнүм. Яндекс 1919 рубль алыптыр. Таксопарк 420 рубль алыптыр. Ар бир заказдан көрсөңөр болот. 1494, таксопарк 424 алыптыр. Четверг күнү иштегеним. Таксопарк 338 рубль, Яндекс 1,5 миң. Ушинтип ар бир күндү көрсөңөр болот. Паузага коюп алып көрсөңөр болот. Таксопарк, Яндекс өтө көп алышат ушундай. Саат 11-ден 31 өттү. 1384 рубль иштедим. 3 заказ кылдым. 4-чү заказга келип калды почти. Саат 13:36 болду. 9 заказ кылдым. 2440 рубль болду. Анан 200 рубль таксометрге тиешеси жок эле бирөөдө бир жерге чыдап койдум. Ошондо 2640 рубль болду. Туугандар, могу жерде карагылачы. Бул Пушкина парк. Пушкина паркта торговый центрдин ичи ушундай экен. Сон экен. Асмандан прям жаркырап күн тийип турат. Сон. Народ, угадайте, за кем еду. Впереди меня Суба едет. У него от какого Майбах, от какого минивэн и Ламборгини.
Lamborghini или Lamborghini. Кто не верит, сейчас покажу. Ну вот его Kiko Maybach минивэн, и впереди у него Kiko Lamborghini, и он сам на нем. А я за ним еду, не знаю почему, не знаю зачем, не знаю. 18:00-га 1 минут қалды, біз 14 заказ қылдық, 4447 рубль іштедік. Бүгін Иванчевкадан ары Пушкина парк деген торговый центрда кішкене уақыт кетіріп қойдым, 1-2 сағат. Тамақ ішіп, қыдырып, киім көріп, анан шығып, қайра жұмысты баштап, ошондон бери бул жака келип, Европейский торговый центрдин алдынан Субону көрүп калып, Субонун артынан айдап жүрө бердим, жарым саат. Акыры анан барганда бир съезден мен бул жака кирип кеттим, ал түз кетип калды. Анан кайра жұмышты баштадык. Заказ келип атат. Жол эрежеси боюнча мен азыр бир айтып өтөйүн, анан кийин билгендер болсо комментарийге оңдоп кеткиле. Туура эмес айтып аткан болсоң, туура айтып аткан болсом, ооба деп койгула. Мынакей могул знак, такси деген знак, демек могул парковочный стоянка, могул кармашек. Таксилердин остановкасы. Могул знак, экинчиси могул стоянка запрещена деген могул, табличка дополнительный, бул работает эвакуатор деген могул болсо, ушул знакка чейин, могул знактын түбүнө чейин машинеңерди койгонго, стоянкага, парковка эч нерсе болбойт. Ушул знактын ар жагына уже кармашектен турбадан ар жака, турбадан ар жака уже полный рухсат деген белги. Туура түшүндүрдүм окшойт. Эми ана биларман агайны брат байкелер жаза кеткиле. Москва вакыты боюнча 19:39 болду. 18 заказ кылдым. 5278 рубль болду. Жанагы башында айтып кеткен 200 рубль болду. Яндекске тиешеси жок. 200 рубльди кошкондо 5478 рубль болду. Мен көп деле акчаны артынан кууганды жаман көрөм. Бүгүн за рулем өтө көп чарчадым. Уйкум келип, еликап жүрдүм. Уктап кетип канча, мына домойду бас коелчу. Только им по пути заказ алабыз. Берсе берет, бербесе жок. Казанский, Ленинградский, Ярославский вокзалдарды биздин Москвага таксист бирдигандар бит билсе керек. Аябай пробка, не пробка, тыгын эмелер ушул жерде болот да. Домойду күйгүзүп койдук. Эми үйгө жеткенче заказ берсе берет, бербесе ушул показатель менен силерге мынакей буюрса бисмилла эмес, бисмиллахир рахманир рахим заказ келди. Негизи бүгүн саат 10дон кийин фейерверк атылат, анан кийин жашоо башталат да. Жакшы коэффициенттер жанып дегендейчи. Ошондо иштешим керек болчу, но айтып атпаймынбы, көзүң илинип, встречный полосаларга, соседний полосага, обочинага бүт чыгып кетип, мындай жол кырсыгына кабылганга аз калды да. Ошолорду эстеп туруп айттым, бир жол кырсыгына кабылсаң, кечирип койлу, акчага түшөсүң, андан көрүп, жагарып, жакшы эс алып, эртең менен как иштеп бодрый болуп ойгонуп туруп ишти баштайын дедим да. Саат 21:03 болуп кетти. Пробкалар менен келгенче ушундай болду. Домойду баскандан кийин 2 заказ берди, 2 заказды бүтүрдүм. Аз дагы үйгө кеткенге да 7 мүнөт жол бар. Убакыт бар. Ушун менен бүгүн да эртерээк бүтүрөлү деп аттым эле, дагы кеч кирип кетти. Саат 21:32 болуп кетти. Үйгө келдик, машинаны парковкага койдук. Мынакей 20 заказ 6019 рубль болду. 9 май. Түштө Яндекске тиешеси жок, Адбарта заказ кылгам, аны 200 рубль болду. Ошондо 21 заказ 6219 рубль болду. Эми ошол 6219 рубльдан менин расходторум, аренда, бензин ошолорду кегитип баштайлы. Мынакей негизи 2584 рубль санадым азыр. Ошончо чыгабы, анда эле бул жактан көрөлү. Мынакей 6219 рубльдан кемитип баштайбыз. 1600 рубль аренда, минус 200 рубль депозит, минус 1000 рубль бензин, минус кеттик 202 рубль перекус. Бул негизи кечеки перекусту мен бүгүнкү кошуп койдум. Кечиндегисин санаган жок болчумун, ооба бүгүнкү кошуп койдум. Так, минус 71 рубль, минус 285 рубль, минус 277 рубль, минус, не минус, а уже барабар, мынакей башка расходторум жок. 2584 рубль бүгүн таза иштедик. Кудайга чексиз шүгүр. Ушундай болду туугандар.